Бүгін екі темада сөйлешөйлү дедім. Азыр аэропорт темасы. Мына 2 күндөн бери, 3 күндөн бери аябай глобальный тема болуп атат. Мен бул теманы 2 ай мурун 2 жолу прямой эфир жасап, баягы Жапаровдун премьер-министр болуп турган убагында чыгып айтты эле, 10 күн убакыт бердим Сыдыковго деп, 10 күндө бул маселе чечилет дедиле. Ошол 10 күн өткөндөн кийин прямой эфир кылып айткан болчумун. Ошол күндөн ушул күн мынакей Сыдыковдор дагы деле ошол аэропортто отурушат. Эми бул жагдай өтө проблема болуп кетти. Мына өзүңөр көрүп атасыңар. Бул кандай проблема болду? Азыр бир балекет чыкты. Основание деген бир балекет чыкты. Кыргыз өзү негизинен жыргаганынан, күлгөнүнөн, ойногонунан чет мамлекетке чыгып иштегени кетип аткан жок. Гүлмира Оразалиева Ош шаарынан салам дейт. Салам Гүлмира. Сиздер угуп көрүп атасыздар. Ушул менин прямой эфиримде бөлүшүп койсоңуздар, лайк басып койсоңуздар, ушул сөздөрүм бийликке жетсин. Ошол балекет чыкты, основание деген балекет чыкты. Анын чожайы мындай экен. Основание деген эч кандай Россияда талап кылынбаптыр. Ушул жерден учуп барып, ошол жакта ишке жайгашып аткандарга, учуп кетип аткандарга менен сүйлөшүп атабыз. Чечилген жок, алдамай элге кыйын болду. Туура Гүлмира. Основаниянын эч кандай кереги жок экен ал жакта. Эми биздин авиакомпаниялар бизнес кылып алышты. Менин өзүмүн эң жакын адамым ошол авиакассада билет сатып иштейт. Мен сурап билип бардыгын тактап көрдүм. Основание дегенди кыргыздар эле, Кыргызстан бийлик чыгарабы, ким чыгарат, авиакомпаниялар чыгарабы, өздөрү бизнес кылып атыптыр. Ал основание деген өлгүрдүн баасы дагы 1000 сом, 2000 сом эмес экен, 15000 сом экен. Мындай экен кыргыздарым. Билетке барат экенсиң, ал жерден основанияны биринчи алат экенсиң, 15000 сомго. Анан сага билет сатат экен. Билет дагы көрүп атасыңар азыр асмандын башында. Анан ошентип алып, анан основанияны ошол аэропорттон эле ыргытып коюп кете берсең болот экен. Себеби Россия тарап бизге Кыргызстандын основаниясы кереги жок деп атат. Негизи эле өзү основаниянын азыр кереги жок экен. Бул көрүнүш болгонуна бир жума боло келди. Же андан ашты. Бийлик, айланайын бийликтегилер. Силер кайсыл жакты карап отурасыңар? Карапайым калктын көйгөйүн чечем деп барган бийлик, жаңы шайланган бийликтегилер. Өттү, жаңы жылда өттү. Буюрса президентти да шайлап алдык. Баарын аткардык. Эл өз милдетин аткарды. Шайлоого да барды. Шайлоону да өткөрдү. Эми бул деген эмне деген көрүнүш, эмне деген жагдай? Анан о Сыдыковдор боюнча. Ошол Сыдыков ошол жерге барат экен дегенден баштап эл каршы болгон. Элдин үнүн эч ким уккан жок. Жапаров чыгып бир гана 10 күн убакыт берели, Сыдыков ошол жерге барып 10 күндө мага убакыт бер деди деп айтты. Сыдыковдун иши боюнча эч ким отчет да берген жок. Биз прекрасно билебиз. Менде аябай сонун документтер бар. Ал жерде канча адам учредитель болуп отурат, канча акча бюджетке түшөт. Кыргызстанда өзү эмне калды? Базар менен аэропорттон башка менчик бюджетке акча түшө турган. Эмне кереги бар ошонун бир канча ал жерге учредитель коюп, ошолор менен акча бөлүшүп, анан мизерный тыйым барып, ошол эмеге бюджетке түшүп атат. Анын бизге эмне кереги бар? Бүтүндөй полностью мамлекетке өткөзсүн аэропортторду. Мамлекет ушуга алы жетпейби?
эч жок дегенде аэропорттон бюджетке акча түшүп турсун. Бюджетке акча түшүп турса, анан пособие болот. Бюджетке акча түшүп турса, анан пенсия болот, анан башка жактар болот. Эми коррупцияны токтотор мал келди. Бийликтин башына эл келди. Бул не деген башаламандык? Алтынай кызыбызга рахмат, ошол жерде күрөшүп жүрөт. Ошол жерге барып алып прямой эфирлерди тартып, ошол жердеги аэропорттогу болгон кала берген, еще дагы ошол основанияны алып алып, билетти алып алып, бир канча кишилер уча албай калып атат. Алар үчүн ким жооп берет? Мен өзүмөн башыман өткөн бир окуяны айтып берейин. Сентябрь айларында билет алганбыз, балам кетем деп калды. Сентябрь айында билет алганбыз. Билет алып, анан кийин учпай койду, самолет учпай койду, күттүк. Анан мен акчамды кайтарып бергиле деп чыктым. Акчаңды кайтарып бергиле десең, акчаңды да кайтарып беришпейт. Бул не деген акмакчылык, мен ушуга түшүнбөйм да. Эмне үчүн мен өзүмдүн акчама билет алсам, анан кийин ошол акча билетти мен учпайм деген жокмун. Мен ладно, хорошо учамын дедим. Кетем мен ошол Москвага десем, анан кийин өздөрү самолет коюп учурбаса, еще плюс менин акчамды кайтарып бербесе. Каракчылыкпы же кандай туугандар? Бул эмне деген каракчылык? Авиакомпанияларга эмне, адамдын алы жетпейби? Бийликтин алы жетпейби? Наглым образом элден пайдалангандык бул. Бечара ел, кыйналган ел, дальше кыйнала берсин. Авиакомпаниялардын башында ким турат эле? Баягы эле аткаминерлер турат, баягы эле депутаттар турат. Алар байып сайрандай берсин. Айланайын бийликтегилер, силер каякты карап отурасыңар? Муну качан жөнгө саласыңар? Бул основания деген балекетти алып салгыла, элдин кыжырын кайнатпагыла. Ал основания деген балекет өзү 15 000 сом турса, ал основания деген өзү мындай болуш керек, жолу. Основания дегенди мамлекет, ошол кайсыл мамлекетке кетип атат адам, ошолор бериш керек. Демек, Россияга билет алдыбы? Россия требует основания десе, алар основанияны алар берет. Эмне үчүн кыргыздар жасап атат ал основанияны? Бийликтин ушул жагдайдан кабары жокпу? Каякты карап отурат анда кабары жок болсо? Урматтуу Новиков мырза, вице-премьер-министрлер, дегиле бардык бийликтегилер. Силер кайсыл жакты карап отурасыңар? Болду, эми бүттү. Баягыдай болгондор бүттү. Эл талап кылганга өтөлүк. Бая эле айтып кеттим Алтынай кызыбызды. Азамат кыз экен ошол кызчы. Мына элдин көйгөйүн көтөрүп, ошол аэропортко барып, дагы бир аял жүрөт, ушундай прямой эфир жасады, бая көрдүм. Ал айтты, Жаллабатты бүтүндөй түп кыдырып чыктым деди. Бардык авиакассаларга бардым деди. 1-2 гана авиакасса коркуп калыптыр дейт. Основаниясын бекитип сатып атат дейт. Калгандары баягыдай эле ачык эле сатып атышат основаниясын дейт. Ушул кантип болсун? Ушул кайсы кудайга жаксын? Дагы деле сезбей атат окшойсуңар эл бийликке келгенин. Мынакей бир неделя эле болуп калды, бир жума болуп калды, канча болуп калды. Элдин баягындай чашасы наполняется. Элдин чашасы наполняется уже. Эми астыңарга дагы бир көтөрүлүш чыгарып барышын күтүп атасыңарбы? Кайра дагы бир жолу кайталап айтам. Эл жыргаганынан кетип аткан жок Москвага. Кыргызстандагы жашоонун оңолбогонунан кетип атат. Туура убакыт бериш керек. Жапаров мырза өзү айтты, бир канча убакыт бергиле, 1 жыл 2 жылда оңдоп кетебиз деди. Эми бул ал башка сөз дагы, бул основания деген чистейшем виде коррупция да. Кана эми бир бийликтен бирөө чыгып ушуну түшүндүрүп бердиби карапайым элге? Основанияны Москва талап кылбаса, Россия талап кылбаса, эмне үчүн биздин авиакомпаниялар основания чыгарып атат? Ал основания ал жакта өтпөсө, эмне үчүн кыргыз основания сатып алыш керек 15 000 сомго?
Бул не деген акмакчылык? Кыргыздын үстүнөн ушинтип, карапайым элдин үстүнөн ушинтип издеваться этсе боло береби? Биз эл, карапайым эл мына ушул бийликтен жооп күтүп атабыз. Мына буюрса бүгүн өттү дем алыш күндөр, эртең баары жумушка чыгат. Көрөбүз эртең дагы. Мына бүгүн баарын кыдырып, авиакассалардын баарын кыдырып билип атабыз, что основания дагы деле отменяться эткен жок. Учпай калгандар аэропортто учпай калып кетишти. Аларга эч кимдин эмеси алы күчү жеткен жок, учуруп ийгенге калып кетишти алар. Колунда белети туруп, основаниясы туруп, башкасы туруп калып кетишти. Ошол канча деген акчаларга, ошол акчаларды алар керек болсо, ошол карапайым эл бирөөдөн карыз алды, тууганынан карыз алды, кээ бирлер кредит алып кетип аткандар бар. Барып эле Москвага бара калсам, иштей калсам, анан кийин мен ошону жөнөтүп ийем деп ошентип акчаларды. Ошентип турган элдин үстүнө дагы деле издеваться эте берсеңер, бул болбойт бийликтегилер. Бийликтегилерди дайым эле көзүңөрдү ачкыла дей берип, карапайым эл деле чарчап калды эмичи. Бул кылганыңарды бир өзүңөр рамак сыйрып, авиакомпаниялар эч кимге баш ийбейт, авиакомпаниялар частныйбы? Андай болсо айтып чыгыла. Авиакомпаниялар частныйлар алар. Биздин аларга кудуретибиз, күчүбүз жетпейт деп. Элдин кудурети, күчү жетет. Ошол авиакомпаниялар барып менен кылганга элдин кудурети, себеби азыр бийликтин башында эл турат. Садыр Нуркожоевич элдик, бийликтин башына эл келди. Эң биринчи эл, андан кийин Садыр. Акмактар, биз жол бербейбиз. Карапайым эл мунун аягына чыгыш керек. Эң туура айтасыз, карапайым эл чыгыш керек, чыгабыз. Эгерде бийликтен эч кандай реакция болбосо, чыгабыз. Кана бардыгы канча жүздөгөн адамдар прямой эфир жасашат. Жүздөгөн адамдар аралап жүрүшөт ошол эмени. Негизи менин оюм, бул менин жеке оюм. Сыдыковдардын орду эмес. Аэропорт эгерде мен болсо, эл дагы мага комментарийиме жазышат. Сыдыковдар булар ири коррупционерлер Кыргызстандагы. Дегеле биз көтөрүп аткан люстрация мыйзамына Сыдыковдар туура келбейт. Люстрация деген мыйзамды кабыл алдырыш керек, туугандар. Ошондо биринчи болуп Сыдыковдарды жазып коюш керек ошол жерге. Ал жердеги баягы күйүүчү май бизнестери бар, башка бизнестер бар, мого окшогон основания деген бизнестер бар. Мына ушулардын бардыгынын башында мына ушул Сыдыковдар турат. Сыдыковдарды ошол жерден алып таштамайын, эч кайсы аэропорт өнүкпөйт, эч кайсы аэропорт алга жылып кетпейт. Элдин канын соргон дагы деле соргон. Биз кечээки революцияны эмне үчүн жасадык эле? Эмне үчүн революция жасадык? Мен дайым эле прямой эфирлеринде айтам. Кээ бирлер бул просто эле мындай элдин толкундоосу болду, анан палан болду, пыстан болду. Ар бир адамдын жүрөгүндө революция болду. Ошол жерге 30 000 адам ошол жүрөгүндө революция болгон үчүн добровольно ошол жерге өздөрү барышты. Эч ким чакырган жок, эч ким аларга бир сом акча берген жок, өздөрү каржылап ошол жерге барышып, ошол бийликти алып түштү. Барыбыз ошол бийликке каршы чыгып алып түштүк ошол бийликти. Сооронбай Шариповичти кетирдик ошол жерден. Бийликке нааразы болгон үчүн кетирдик. Эми мыякта 120 депутатыбыз бар. Отурушат али сайрандап. Буюрса буларга эми шайлоо жолу менен революция кылабыз. Шайлаганда бирин дагы шайлабастан баарын алып ыргытабыз ошол жерден. Бул дагы люстрация. Негизги люстрация мыйзамын кабыл алалы дегенден эч унутпаңыздар. Тез чыгып, тез айтыңыздар. Бийликтин кулагына мындай коңгуроо кылып кагып туруш керек бул люстрация деген мыйзамдычы. Анан кийин тазаланат. Анан кийин элдин турмушу оңолот. Качан ошол бийликке чыныгы патриоттор,
элим оңолсун, жерим оңолсун, ушул Кыргызстан мамлекети оңолсун деген патриотторду алып бармайынча мына ушундай көрүнүштөр боло берет. Акмакчылык кылып основанияны киргизип алгандарды жоопко тартышсын. Алы күчү жетпесе чыгып айтышсын. Азыр премьер-министр Новиков мырза чыгып айтсын. Айтсын ошол Новиков мырза, биз андайга эч влиять эте албайбыз деп. Ал эми ошол основанияны Москва требовать этип аткан болсо, Кыргыз Россия мамлекети требовать этип аткан болсо, анда спор кыла албайт болчук. Спор жок болчу андачы. Раз Россия требовать этип аткан болсо, анда основания алыш керек деп алып кетишет эле. Эмне үчүн ошол основанияны кыргыздар өздөрү бизнес кылып атат? Эмне деген бул натуральный акмакчылык да туугандар. Мен эч ойлободум эле. Ушундай революциядан кийин мына ушундай обыкновенный акмакчылык болот деп мен эч жети уктасам түшүмө кирбеди эле. Мындай эмелерим уже мындай үмүттөрдү, жанган үмүттөрдү өчүргөнгө основания болуп атат булчу, бул көрүнүшчү. Сотторду эч өзгөрүү жок. Райондук областтык сотко 10 күн деп баягы эле деп жатат дейт. Керимбай Молдоканов, соттордо эч өзгөрүү жок. Райондук областтык сотко кайрыл деп 10 күн деп буюрса сотторго дагы убакыт жетет. Мынакей Бакай бакырып чыкса дагы кээ бирлер жазып атат, комментарийлерин окуп атам. Бакай бакырса дагы Бакай ошол сотторго каршы бакырып атат. Менин жолдошум кетет эле, билет кымбат болуп кете албай атат, жумушу даяр, биз да күтүп атабыз дейт Кенже Жумаканова. Кенжайым мындайлар көп толтура. Сиздин жолдошуңуздай болуп кетиш керек болуп жаткандар толтура. Эмне үчүн? Себеби могу биздин Кыргызстандагы жашоону карап коюңуздар. Антимонополия деген бизде барбы? Антимонополия. Магазинге кирсем 1 литр майдын баасы 150 сом болуптур. 80 сомдук 75 сом турчу эле оптом базарыбызда. Ошол майдын баасы 150 сом болуптур. Ровно 100% кошулуптур. Антимонополия деген эгерде продукциянын баасы 20%ке өсүп кетсе гана кийлигишкенге акысы бар. А бул жерде 100% өсүп атат. 75 сомго 75 сом кошулуп атат. Антимонополия кайсыл жакты карап отурат анда? Ундун баасын өзүңүздөр көрүп атасыңыздар. Күрүчтүн баасы өзүңөр көрүп атасыңар. Күрүч пышты, пышыкчылык деле болду. Бизде түштүк тарапта өзгөн күрүч деген бар. 140 сом баасы. Обычно пышыкчылык маалда ушундай моменттерде биз аны көп болсо паталоп 100 сомдон сатып алчубуз. Эми башка майда барат нерселердин баардыгын айтып отурсам, деги бар жоктун баары кымбат Кыргызстанда. Тим эле эл жыргап кеткенсип, эттин баасы, бар жоктун баасы өсүп кетти. Бул деген ана Москвага кетпей анан каяка барсын эл? Эл кантип тирикчилик кылсын анан кийин? Анан кеткенге ашыгып атышат да элдин баары билет алып. Кетейин де билетти кымбаттатышты. Эми основания дегенди кошуп алышыптыр. Бул эмне деген акмакчылык? Бийликтегилер, силерге пикет керекпи? Силерге эмне көтөрүлүш керекпи? Же эмне керек болуп атат силерге? Ушундай вопросторду чечпейсиңер. Тилек Токтогазиев айтып атат, этти экспорт кылабыз деп. Бияктагы элди бакпай эле этти экспорт кыла бересиңерби? Этти эч ким тоюп жей албай калды, эттин баасы кымбат болгонунан. Кыскасы мен ал жагына түшүнгөн жокмун, чыгып алып түшүндүрмө берди. Белоруссиядан алып келсек 307 сомго түшөт экен деп. Анда эмнени күтүп атасыңар? Анда Белоруссиядан алып келгиле.
Алып келсеңер аяқтан ақчаға сатасыңар да, өзүңөрдүн акчаңарга алып келип туруп биякта акчага өткөрөсүңөр да, жөн эле бекер бербейсиңер да элге. Анда эмнени карап отурасыңар? Анда этти Белоруссиядан алып келгиле, каяктан алып келесиңер? Баккыла элди. Эл ошол этти акчага сатып алат, аны силер бекер таркатпайсыңар. Анан кийин ошол ушундай кыйынчылыктардан барып, анан эл Москвага билет алып атат, эл Россияга билет алып атат. Ошодон пайдаланып, мынантип основанияны кошуп алдыңар. Мына ушуну токтотпосоңор, элден эч кандай гарантия жок. Токтоткула. Силер муну мен призыв кылып аткан жокмун. Призыв кылып атат экен деп ойлобогула. Эл мага чейин эле бүгүн канчалаган прямой эфирлер болду, канча адам аэропорттордо жүрүшөт. Муну бир эсиңерге алып койгула. Мына ушулар болбосун, ушундай жагдайлар болбосун, элдин жашоосу бир мындай оңолсун деп революция кылганбыз. Эски бийликти алып түшүп, жаңы бийлик шайлаганбыз. Ошол революцияда миңдеген адамдар жабыркады. Бир чырактай бирөөнүн баласы өлүп калды. Миңдеген балдар жабыркады. Көз агып калган 28 бала бар. Колунан ок жеген, бутунан ок жеген балдар бар. Мамлекет азыр жаңы келген бийлик. Благодаря мына ушул балдарга ошол жерге бийликке барып отурдуңуздар. Благодаря бүтүндөй кыргыз элине, конечно, но ошолордун заслугасы менин заслугама караганда, башкалардын заслугасына караганда 100 эсе көп. Себеби алар өзүнүн өмүрүн тобокелге салышты. Так, бир суроого жооп берип кетейин. Илим Канатбеков дейт. Сиз Садыр Жапаров элдин үмүтүн актай алабы дейт. Илим иним Садыр Жапаровду биз чоң үмүт менен ошол жерге бийликке койдук. Биз ошол кишиге добушубузду бердик. Мен ойлойм, элдин үмүтүн актайт. Ал кишиге убакыт бериш керек. Ал киши али инаугурациясы боло элек, али толук кандуу ошол президенттик милдетин аткарууга өтө элек. Өтсүн, аткара баштасын, анан кийин сүйлөшөбүз, анан кийин дальше көрөбүз. Өзү билет ал киши. Эл азыр мурдагыдай эмес экенин билет. Эл кандай кылып апарып койгон болсо, ошондой кылып алып түшөрүн дагы жакшы билет. Ал өзүнүн сөзүн дайым эле айтып жүрөт. Мен ойлойм, ал киши элдин үмүтүн актайт. Бирок азыр эле могу көрүнүш, мен бүгүнкү айтып аткан проблема, бул Жапаровго тиешеси жок проблема. Азыр могу премьер-министр, вице-премьер-министрлерге тиешелүү маселе булчу. Бул основания деген аэропорттогуларга эле тиешелүү нерсе. Жапаровго жеткирбей чечиле турган нерсе. Ошол революцияны элдин жашоосу оңолуш үчүн жасаганбыз биз. Ошол революция элдин, мамлекеттин жакшы жагына багыт алыш үчүн жасаганбыз. Могу окшогон былжырактардын основания кошуп алыш үчүн жасаган эмеспиз аны. Ошол революциядагы жаракат алган балдарга жардам берсин. Лично менин сунушум ошол көп киши эмес. Канча киши болсо ошол жерде именно жабыркаган, именно жаракат алган, көзүнөн ажырап калган, колунан ажырап калган балдар бар, бутунан ажырап калган балдар бар. Ошолорду список кылып алышып, сразу бардыгын дебейм, 1ден, 2ден, 3ден кылып иш менен камсыз кылсын. Үй берип койсун, жай берип койсун, анан кийин космоско учуруп жүрсүн деп талап кылбайм мен. Ошолорду иш менен камсыз кылсын. Эми алар каяка барат? Эми же Россияга бара албайт, же башка жакка бара албайт, эми ушул Кыргызстанда калат алар. Аларга жумуш менен камсыз кылсын. 1ден, 2ден жумуш орундары толтура бошош керек. Люстрация деген мыйзам кирсе, ой, толгон токой толтура коррупционерлер бар. Же жалганбы? Акимияттан баштап, айыл өкмөттөн баштап бар жокту люстрация кылсын. Бардык жеп ичкендерди бир чекесинен алып,
ушул мына ушундай таза балдарды, алардын ичинен ушул мына жабыркаган балдардын баардыгы эле кат сабаты жоюлбаган балдар эмес. Колунда диплому, бир экиден диплому бар арасында балдар бар. Баардыгын список кылсын өкмөт, мамлекет. Анан кийин баардыгын акырындап мен бүгүн баарын жайгаштырып койсун деп аткан жокмун. Акырындап апарып ушуларды жайгаштырсын. Булар себеби жабыркаган. Булар өз өмүрүн тобокелге салышкан. Өлүмгө тике караган балдар булар. Өздөрү билген эмнеге кетип атышын, эмнеге кадам басып кетип атканын. Бирок баары бир мына ушу элдин алдында кеткен балдар. Элим биз да чогуу жардам берип күрөшпөсөк коррупция тамырлап кеткен деп жүрөт Бакай Кашкарбай. Мустафа Тура айтат, ой коррупция гүлдөп тамырламактан тамырлап кеткен. Мисалы мен түштүк жакта айтып коеюн, Ош, Жалал Абад, Баткен жакта айтып коеюн, кыймылдабай турат коррупция. Кыймылдабай турат. Бирин экин гана мындай мына көрүнүктүү жана могу кимдин өкүл баласын, райымдын өкүл баласын кармады. Бирин экин мурдагы финанс полициясынын эмесин кармашты. Жок, мен шаштырып аткан жокмун. Дагы ойлоп койбосуңуздар, эми ойлоп кетпеңиздер, бул шаштырып атат, анан сен шашып кетип атасың. Жок, шаштырып аткан жокмун. Бирок баары бир эми башташ керек. Башташ үчүн эл жардам беришибиз керек. Эл коркпой үркпөй айтып чыгалы. Айталы дел ушул бийликке. Бийлик угам деп биздин үнүбүздү угабыз деп барган ошол жергечи. Көз аккан жарадар балдарга өкмөт социалдык жардамга же пенсияга чыгарыш керек го деп ойлойм. Конечно, Аида, эң туура айтасың. Бир көзү жок болсо, конечно, социалдык жардам бериш керек. Аларды обязательно сөзсүз пенсияга чыгарыш керек. Пенсияга чыгарсын аларды. Значит, бир көзү жок деген бул эми кечирип койгула, эгер ошондой балдар көрүп аткан болсо силерден миң кечирим сурайм мен силерден. Ошо майып деген сөз бул. Себеби бир көз жок. Барышсын, айтып атпаймынбы? Бардыгын бир список кылса, мисалы бийлик бир вице-мэрге берсе, мына ушул вопросту сен карагын деп. Бардыгын эле обращаться этсең, кокуй ишим көп дейт. Бул дагы иш. Булар дагы карап тура бербейт. Булар дагы бийликтен түңүлүп кетет. Бирок мындай экен да, туугандар. Бийлик ойлойт экен да. Болору болду, боёсканды, бийликке болсо келип алдык деп, анан кийин баягы койчуманын таягы болуп аткандар деле көп арасында. Силер аны көрүп эле атасыңар, билип эле атасыңар. Так, Алихан Бактыбеков, Сыймыкка айтчы, оюн айтсын дейт. Алихан, мен Сыймыкка айта албайм. Мен Сыймык менен прямой связим жок. Туура, мен Чоң Казатчымын. Чоң Казат партиясынын мүчөсүмүн. Бирок мен Сыймык менен прямой эмем жок. Мен силердей эле карапайым элдей эле сүйлөшөм Сыймык менен. Ушундай прямой эфир аркылуу кайрылам, ушундай эле сүйлөшөм. Азамат кыз туура айтып жатат. Садыр Жапаров буйрса элдин үмүтүн актайт. Эл жардам беришибиз керек. Эл жардам беришибиз керек. Эл айтып чыгалы деп атам. Мына Бакай эмне? Бакайды баары бакырчак деген, мен ушул деле мага силерге окшогон карапайым адам. Ошол коркпой эле Ген прокуратурада жүрөт. Чыксын Зулушев бияка экөөбүз сүйлөшөлү депчи. Ал деле ошо эмне айтып атат, мага кызматтын деле кереги жок депчи. Негизи ушул мамлекетте оңой эле деп. Мен ушул Бакай бакырчак болсо деле мен ошого ишенем. Ошого чындап ишенем. Анан аны жоопко тартат деген сөз бул. Эгерде Бакайды жоопко тарса, Бакайга окшогон, бизге окшогондор аркасынан барабыз. Бакайды сен жоопко тартып койдуң депчи. Аны бийлик жакшы билет. Бийликтен талап кылып аларыбыздычы. Менин ушул основной бүгүнкү айтар сунушум ушул. Основной айтар сунушум. Бийлик, азыркы мына отурган бийлик, балким өздөрүн убактылуу отурабыз деп нейтрально кармап атабы, мен ушуга түшүнбөйм. Бирок баары бир ошол жерде калып кетсем экен деп бардык аракет кылат. Ар бир аракет кылат, ушу жерде калып калар бекенмин депчи. Анан кийин ошол бийликтин ошол жерге барып отуруп калышына эл анын ичинде мына жабыркап калган балдар, жабыркап калган кыздар
Булар эң биринчи вниманияда болуш керек азыр. Биринчи очередь ошол социалдык жактан сөзсүз пенсияга чегерсин. Экинчи, биринчи болуп ушуларга жумуш берсин. Булар эми талалап тентип бир жерге барып, Москвага барып же башка барып жумуштап бир жерге кылып кете албайт эми. Булар эми ушул Кыргызстанда калды. Анан мына жерде суранып атат, ушул прямой эфирден Сыймыкка кайрылып кетчи деп. Чындап эле Сыймык Жапыкеевке Финполициянын башында турган Сыймык Жапыкеевке кайрылып кетейин туугандар. Сыймык иним, мен биринчи эле айтайын дегеним, мен ошол сени билем, сен элдин жүрөгүн ойготкон баласың. Сен кухнядан отуруп элдин жүрөгүн ойготкондо, мен сенин кухняңды көрүп, анан барып ошол партияга кошулганмын. Партияга кошулганыма негизи эч канча деле болгон жок. Бирок ошол кыймылда, ошол сен кухнядан баштап эле айтканыңан баштап сени менен биргемин. Мен ар дайым Сыймыктанам. Что плечом к плечу сени менен ушул күрөштө бирге жүрдүм. Бирге жүрүп, мына ушундай элдин жашоосун, мамлекетибиздин акыбалын, карыздарыбызды айтып жүрүп, бийликти алмаштырдык. Мен ал үчүн дайыма Сыймыктанамын. Мен билем, Сыймык, сен жүрөгү таза баласың. Баягы Фейсбуктан чыгып алып, Сыймык айфон алыптыр, анан Сыймык баягы 80 миллион алыптыр, аялына подарка кылып коюптур деген сөздөрдү уктум. Бирок мен 1 грамм да ага ишенген жокмун, себеби сенин жүрөгүң таза бала. Бирок Сыймык, дагы сен мени шаштырып атасыңар же андай мындай дебегин. Сенден суранам, сенден өтүнөм, жана сенден талап кылам. Биринчи очередь талап кылам. Сен дагы ошол мына биринчи очередь аэропорт боюнча ишиңди башта. Мо основания деген акмакчылыкты алып сал. Сен Финполициясың. Сен мындай жеке адам эмес, сен мамлекеттик эмеге киришесиң. Сен ошондой иштерди карайсың. Демек сен аэропорт сенин прямой обязанностьң. Сен ошол ишти карашың керек. Кандай болуп бул жерде Сыдыковторго тишиңер өтпөй атат, мен билбейм. Мен угуп калдым, Сыдыков Ташиевдин досу экен деп. Сыймык, сен айтпадың беле? Дос, тууган, анан кийин жоро, жолдош, бир тууган, анан үкүл бала дегенге карабайбыз деп. Ушул сөздү Ташиев дагы айткан. Бир тууганым болсо да карабайм деп. Ушул сөздү Жапаров дагы айткан. Эгерде коррупционер болсо, бир тууганын да барып камайм деген. Мына ушул сөздөн Сыймык сага айтып кетер элем. Бул дагы сага аманат. Элдин атынан аманат. Мен азыр могу жерде комментарийден окуп туруп, анан сага обращаться этип атам. Сенден суранычы, биринчи очередь биз Сыдыковдун ал жерде турганына каршыбыз. Основания деген акмакчылыкты алып ташта. Анан кийин колдон келсе, билеттин баасын арзандаткыла. Себеби бул Кыргызстанда жашоо абдан кыйын болуп калды азыр. Экинчи дагы сага кайрылуум. Мынау кечеки революцияда жабыркаган балдарды сөзсүз өзүңдүн личный контролуңа ал. Мен билем, сенин колуңдан келет, себеби сен дагы бийликтин бир жакшы эле бутагында турасың. Ушул балдарды личный контролуңа ал. Силер бийликтегилер баарыңар бири-бириңер менен связьсыңар, баарыңар бири-бириңер менен сүйлөшөсүңөр. Бирден экиден болсо дагы апарып ушуларды жайгаштыр. Ушуларга социалдык пенсия чегөрүү жагынан эч кандай тоскоолдук болбосун. Бардыгына пенсия чегерилип берилсин. Баткен согушундай эле, Афган согушундай эле, Аксыдагы окуялардай эле буларга дагы көңүл бурулсун. Биз эл, мен кечиресиңер, мен элдин
атынан сүйлөп атам. Ушул мени менен бирге азыр ушул прямой эфиримде отурган элдин атынан сүйлөп атам. Эгер силер каршы болбосоңор, эл биз ушуну талап кылабыз. Чоң казап чуркап бергенбиз, унутуп койду элди. Жок. Бакыт Билалы уулу дейт, унутуп койду дебеңиз. Бул жерде убакыт дагы бериш керек буларгачы. Кыргызстан бир мындай эмес, ишкана эмес. Кыргызстан мамлекет. Кыргызстан бир чоң болсо дагы орто мамлекет. Мунун бардыгын мен ачык эле айтайын, 1 жыл 2 жыл деле жетпейт болуш керек. Ошентип күрөшүп салгылашып барып бир 2 жылдан нары оңдоп кетсек дагы бул чоң иш. Ушундай сыймыгым мен кайрылуум сага жетет деп ойлойм. Барыңыздар бөлүшүңүздөр, ошол сыймыкка дагы мен сөздөрүм жетип калсын. Майя Сыдыкова не убирать, надо с должности, а в тюрьму сажать. Мынакей көрүп атасыңар, элдин үнү. Эл айтып атат. Сразу в тюрьму сажать надо деп атат Сыдыковду. Мындан 2 ай мурда кылган прямой эфиримде айткан болчумун. Мен документтерди алып чыгып алып, Facebook'a жарыялап туруп, анан прямой эфир кылган болчумун. Азыр ушул прямой эфирмен кийин дагы жарыялайм ошол документтерди. Ким ошол жерде доляда отурат? Ошол жерде канча учредитель бар? Канчасы өкмөттүн бюджетине кетет ошол жердеги акча? Канчасы лично Сыдыковдун чөнтөгүнө кетет? Ошол документтерди мен кайрадан жарыялап коем ушул Facebook'a. Мен ошол документтерди менде лично өзүмдө сакталып турат. Facebook'ta, папкада. Билбейм, ошону бийлик билбейби? Конечно, бийлик билет. Мен бая подозревать этип калдым. Ошол Ташиевдин дос эле ошон үчүн эч кимдин алы жетпей атат деген. Эмесем, сыймык эмне үчүн биринчи очередь ушул маселени карабады? Мен дагы таң калып атам. Балким убактысы болбогондур, балким ага очередь келе электир. Бирок эсиңерде болсун. Мына ушул маселени тезинен чечип бериңиздер. Элди кыйнабагыла. Туптура ушундай патриот болуш керек. Жана молодец кыз экенсиз. Рахмат. Мигранттар качан кайтат дейт. Ошону айтпайсызбы? Мунарбек, мигранттар качан кайтат эмес, эми биз шашып калдык мигранттарды аяка жөнөткөнгөчү. Себеби бул жакта оор болуп кетти жашоо. Мен айтып атпаймынбы? 1 литр майдын өзү баасы 150 сом болсо, 75 сомдук май 150 сом болсо, каяктагы мигранттардын кайтышы? Жапаров келип калды, эми 1 жыл 2 жыл дегенде ишканаларды ачабыз, мигранттарды баягы жолугушууларында айтып атпадыбы? Эми ылайым эле ошол нерселер болуп калсын. Разочароваться этпей туралы, аларга да убакыт берели. Эми инаугурациясы болсо керек. Билбейм качан, бирок 1 айдын ичинде болсо керек, эми официально кылса керек. Бирөөнүн жазганын угуп калдым. Эме деп, мен де эч кимге ишенбей калдым дейт. Жок, илим андай үмүтсүздүк болбош керек. Андай үмүт беүмүт шайтан деп коет. Если Сыдыкова не снимут, это будет по вине Ташиева дейт. Эми ким билет, мен ушундай сөз угуп калдым, мен муну ушак деле айтып койдум, кечирип койгула. Балким андай эместир. Ташиев деле андай киши эмес, досуна же башкасына тарта турган киши эмес. Бул просто ушактыр. Эми мен оозуман чыгып кетти, кечиресиңер. Эми айтайын дегеним ошол 1 эле литр майыбыз 150 сом болуп атса, анан кийин кантип биякта мигранттарды кармап турмак эле. Андан көрө барып биякта бала чака ачка болуп кетпедиби? Бала чака эле эмес, эл ачка болуп көчөгө чыгып калбадыбы? Аны билбейм, аны бийлик көрбөйт окшойт. Көрүп атса деле көз жандым калат. Анан дагы бир маселе да. Бул маселени мен да случайно бир кызга жардам берип атып билип калдым. Бизде арабтар жардам кылып үй салат экен. Ушуну билгениңиздер барбы? Кайра баягы башталды дейт. Арабтар үй салат экен. Мен муну мурда билбеген элем. Рашид, кандайсыз, саламатсызбы? Арабтардан үй салат экен, жардам кылып. Алар кимдерге жардам берет экен? Алар жалгыз бой аялдарга күйөөсү өтүп кеткен, бала чакасы менен. Үй жокторго, кыйналгандарга деп үй салат экен дагы. Эми арабтар аны билбейт да. Ким кыйналып атат, кимге бериш керек? Алар мындай келип эле үй салып, жардам катары үй салып, катар кылып үй салып коет экен дагы. Кыргыздарга өткөрүп берет экен. Мына үйдү
ошол кыйналгандарга бергиле деп. Анан кийин ал үйлөр биздин кыргыз байларга өтөт экен. Ошол эле баягы бийликтегилерге өтөт экен. Бийликтегилер ошол кыйналган, күйөөсү жок, балдары менен көчөдө калгандардан акча алат экен ошону бериш үчүн. Мына ушундай акмакчылыкты билип калдым кече күнү. Бизден өзү эмне качып кутулат туугандар? Кайсыл жерден болсо жулуш керекпи? Билбеген карды токой эчтеке эмес. Карды ач, жылаңач, балдары жылаңач, эч кандай иштегенге шарты жокторго бул абдан чоң проблема. Эми ушул арабтар куруп койгон, араб өзүнүн акчасына келип куруп койгон үйлөрдү жөн эле бейбечараларга бере бербейсиңерби? Аны сатпастан. Шашылбагыла, буга да жетебиз. Буга бир канал ачылып калды, буга билинип калды, бул шашпагыла, буга да жетебиз. Анын башында кимдер турат? Кайсыл министрлер турат, кайсыл депутаттар турат, ал үйлөрдү ким бөлүштүрөт? Шашылбагыла, буга дагы очередь келет, буга да жетебиз. Бунун дагы чын төгүнүнө чыгабыз. Сыдыковду жумуштан албаса, бийликтин бетине көө дейт. Эң туура айтып атасыз Болотбек. Бул эми ошол баягы Садырдын лично өзүнүн оозунан чыккан сөз болчу. Телевизордон интервью берип атып айткан болчу. Баягы Бишкектин мэри боюнча, анан Сыдыков боюнча айткан болчу. Ошондо айткан 10 күн убакыт, 10 күн убакыт. Сыдыковго 10 күн эле убакыт деген. Мына эми ошондон бери канча ай өттү. Алар прекрасно билет, что эл Сыдыковго каршы экен. Ал жерде турган Сыдыковду алсын, таза, эч коррупцияга малынбаган жигиттер турат. Иштейин деп. Темирбекке окшогон жана башкалар. Мына ошондой жигиттерди койсун алып барып. Мунарбек билеттин баасы арзандаган жок. Билеттин баасы бүгүн абдан кымбат болуптур. 37 миңге чыгыптыр. Ошонун эле тегерегинде болуп атат. 31 миң, 27 миң. Анан плюс еще основание. Бүгүн дагы по полной программе бардык авиакассаларда основание менен сатылды бүгүн дагы билеттер. Эми эртеңкисин дагы көрөбүз. Эртең эмне болот экен? Качанга чейин арабтар үй салат, кыргыздар өздөрү үй салып, соопту кыргыздар алсын. Жок, Ашурбек, соопту кыргыздарда да бар. Салып аткандар бар. Например, бир айылдашы кыйналып калган болсо, айылдаштар чогулуп салып бергендер бар. Классташтар чогулуп салып бергенде эми Араб Эмираттарындай болуп, биз анчалык даражага жете элекпиз. Араб Эмиратында бир таанышым бар, кече сүйлөшүп калсам айтып атат. Ал жерде дейт, аялдар дейт, мындай биздин Кыргызстандагыдай кыйналган бир да аял жок дейт. Ал жерде аялдар өзү негизи эле деги иштебейт экен. Анан эгерде иштеген болсо, ал аялга полный условия менен иштейт экен. А бизде аялдарыбыз 3-төн 4-төн баласы менен көчөдө калып кетпедиби? Көчөдө вагонеткаларда жатпайбы? Балдары ачка, өздөрү оорулуу, өздөрү ач, жылаңач. Мына ушундай адамдарга айтат экен ошолорчу. Мынча миң алып келсең, сага биринчи беребиз дейт экен. Ошону кантип айтат дейм да, өзү бейбечара болсо, күйөөсү болсо, жок болсо, балдары аш, жылаңач болсо, ал паланча миңди каяктан алып барып берет? Аны еще териштириш керек. Именно ошолорго тийип атабы үй? Же болбосо аттуу баштууларга дагы мындай нормальный адамдарга берилип кетип атабы ошол үй? Еще ал вопрос, еще аны дагы териштириш керек али. Мен уже сомневаться этип калдым. Туура ошол мындай муктаждарга берилип атканына мен сильно сомневаюсь ужечи. Мурунку эле бийлик башкарып жаткандай сезилет дейт. Так, эже ош жакта бийликтегилер кандай алмашты? Иллюстрация, эч кандай иллюстрация болгон жок. Мына мен кече эле бир кыздын, оорулуу кыздын таламын жакташып УВДга барып, УВД менен эметип, совсем жаап салган ишти ачтырып, алар мындай өздөрүн ар бири тергөөчү дагы, прокурор дагы, сот дагы ар бири өзүн кудай сезет экен.
ар бири өзүн кудай сететкен. Спокойно эле жабылбай турган ишти эч жабырлануучуну чакырбай эле, сен кандай дооң бар дебей эле жөн эле жаап салышат экен. Мен кече бир күнү бир жума болду, 3-4 күн болду прямой эфир кылып, ошол кызды азыр ошол кыз больницада жатат. Азыр ошол кыз дарыланып атат больницадачы. Эч кандай ошол тергөөчүдөн сурадым, 22 жаш балада тергөөчүдөн, сен неге жаптың ишти депчи. Сен бу жабырлануучуну бир жолу чакырбасаң, бир жолу эле ошол операция кылып койгон врачты чакырыпсың. Ал врач пара бериптир, тергөөчү жаап коюптур, эч нерсе болбогондой, көрбөгөндөй. Ошол эле отурган УВДнын бөлүм башчысы, ошол эле отурган УВДнын начальниги ар бири өзүн кудай сезет биздин ошто. Биздин ошто Жалал Абадта, Баткенде абал мына ушундай. Камчыбек Каработоев: Бакайды камаганы элдин камаганы. Бакай эл үчүн күйүп жүрөт. Анан соттор, прокурорлор Бакай барганда эле коркуп кеткенин кара. Өздөрү Бакайга окшогон миңдеген кишилерди коркутушуп камашкандарын, адилетсиз камагандарын унутушуп коюшабы, уртукмукка алышып, Бакай азаматсың дейт. Бакай молодец. Ооба, ошол бир бакырчак Бакайыбыз бар. Мен деле ал киши бакыра берет билем. Эми бирок ошол бакырганга ким жеткирди? Бакырганга ошол бийлик жеткирди да. Ошентип бакырбаса үн жетпей атпайбы? Канткенде үн жетет бул бийликке. Элди угам деп барган адамдарга үн жеткириш үчүн ошо Бакай ошентип бакырып атат да. Элдер талап кылып жатабы люстрацияны бийликтен? Ооба, Рашид, биз талап кылабыз, талап кыла беребиз. Керек болсо, эгерде ошол люстрация деген мыйзамды кабыл албай турган болсо, анын жол жобосу мындай: 30 000 кол чогултса, 30 000 кол чогултса, люстрация деп. Ошол мыйзам эч кандай биринчи окуу, үчүнчү окуу, бешинчи окуусу жок эле автоматически кабыл алынат ошол люстрация деген. Эгерде бийлик, эгерде парламент ошол люстрация деген мыйзамды кабыл алып бербесе, биз кол чогултабыз. Азыр мына Чыңгыз Капашев кол чогултуп жүрөт го. Сооронбай Шарипович менен Роза Отунбаеванын жана дагы берки судьянын эмеси кол тийбестиги алынсын, пенсияларынан эметилсин деп, экс деген макам алынсын деп. Мына ушундай эле, так ушундай эле люстрация дагы ушундай. Люстрация эгерде ушул мыйзамды кабыл албаса, 30 000 кол чогултканга чыгабыз барыбыз. Анан ошол люстрация деген мыйзамды кабыл алдырып туруп, ал мыйзам өткөнкү парламентке барган партиялардын бардыгында бар. Бардыгы өздөрүнчө люстрация кылып иштеп чыгышкан. Эң биринчи биздин партия чыккан, люстрация деп. Андан кийин артынан бардык партиялар люстрация деп чыгышкан. Эгерде ошол партиялар жоюлуп кетпеген болсо, азыр бар болсо. Аны эл талап кылабыз дагы, ошол 30 000 колун чогултуп парламентке киргизебиз. Анан ошол люстрация кылбаганын көрөбүз. Эгерде ошол биз кабыл алып берсек, ошол люстрация деген мыйзамды 30 000 кол чогултуп, эгерде бийлик люстрация кылбаса, анда бийлик өзүнөн көрсүн. Биздин СМС эле окуп коюңуз. Жол жазып жатам, эже. Уланбек, кечиресиз, дагы бир жол жазып коюңузчу. Эми сиздин СМСиңиз өтүп кетти. Кечирип коюңуз, дагы бир жол жазып коюңузчу. Мен окупай калыптырмын улан сиздин СМСиңизди. Так, сот эмне болду? Кармалдыбы? Мунарбек, сотко пока иш жеткен жок. Сиз баягы кыз боюнча айтып атасыз да. Тергөөчү жаап салыптыр ишти. Пока сотко иш жеткен жок. Ал 3 күндө бир жумада чечип берем деген. Кудай буйрса эртең понедельниктен кабар алабыз. Эмне болуп каягына чечилди экенин. 30 000 эмес, 300 000би? 300 000 болсо 300 000. 300 000 кол чогултабыз. Не 6 миллион калкыбыз бар, 300 000 кол чогулта албайбызбы? Мен 30 000 деп ойлоп жүрүпмүн. Кечиресиңер, 300 000 кол чогултушубуз керек экен. 300 000 кол чогултсак, анан кийин ошол люстрация деген мыйзамды, эгерде өздөрү киргизбесе, эгерде өздөрү ошол киргизип, бирок бизге Садыр Нуркожоевич
обещать эткен го элге. Иллюстрация сөзсүз кылабыз деп. Туура талап кылып жатыптырсыңар. Элди чогултуш керек, алмаштырыш керек, мурункуларды 100% алмаштырыш керек. Болбосо 80%, туура айтасыз. Эми 100% конечно алмашып кетиши өтө кыйын экен. Себеби бул ар бир баягы айыл өкмөттөн башташ керек да, ар бир садиктин директорлорун, мектептин директорлорунан бери алмаштырыш керек. Жогорку окуу жайдын директорлорун, санаториялардын директорлорун, мына ушулардын баарын иллюстрация кылыш керек. Анан кийин эл мүдөөсүнө жетет. Калысбек Усманов, ушул маселеге биз кантип кошулсак болот? Сиз Калысбек, сизди эстеп калам. Сизге комментарий жазып атасыз. Аягында мен сизге комментарий жазып коем, кантип кошулушту. Мына ушундай турганда, мен баягы боюнча айтып кетип атат элем, ошол сотко иши аша элек пока. Эми баягы тергөөчү бала сотко ашырсын, анан кийин мен өзүм лично барып, ошол тергөөчүнүн үстүнөн жана ошол отделдин начальнигинин үстүнөн прокуратурага арыз жазам. Эртеге Кудай буйрса понедельник. Бул иштин дагы аяк акырына сөзсүз чыгам. Себеби жөн эле бир чырактай кызды майып кылып коюп отура беришине мен кайдыгер карап отура албайм. Иллюстрация кылыш керек болуп калды. Сага рахмат, кайра көрүп жатканыма кубанычтамын. Саламатсызбы Гүлнара? Мен дагы кубанычтамын. Мына ушундай туугандар, эртең эми карап туралы, эртең көрөлү бийлик кандай реакция кылат экен мына аэропорттогу основанияга. Анан мен эми азыр мынтип призыв кылып, давайте пикетке чыгалы деп призыв кылып ийсем, дагы бирдеме болуп кетеби деп атам. Бирок мен коркуп аткан жокмун. Коркпостон, башымды сайып шайлоодон алдын коркпостон биримдикти мекеним Кыргызстанды айтып жүргөмүн. Коркуп аткан жокмун, бирок просто мамлекетте тынчтык болсо дейм да. Бирок керек болсо баралы ошол жерге. Керек болсо барып ошол Сыдыковдун отставкасын талап кылалы. Эгерде керек болсо. Билбейм канча убакыт керек буларга Сыдыковду жумуштан алып салган үчүн. Дагы мына ушинтип прямой эфирден сүйлөшүп турабыз. Керек болсо баралы, пикет керек болсо баралы. Сиз эң туура сүйлөп жатасыз, колдоочу эл эмес, талап кылуучу болуп жатасыз. Талап кылалы. Баарыбыз эле талап кылалы. Бир мен эмес, эл баарыбыз талап кылалы. Саламатсыздарбы? Кимге кол топтош керек дейт. Сиз азыр кирип калдыңыз окшойт. Кол топтоп бул иллюстрация мыйзамын айттым. Кол топтош керек болсо, эгерде өздөрү кабыл албаса, ошол иллюстрация мыйзамын кол топтоп болсо дагы кабыл алдырабыз деп айттым. Рахмат, Алла рахмат берип, ишиңизге ийгилик. Рахмат баарыңыздарга. Ийгилик, баарыбыздын ишибизде негизи эле ийгилик. Эл ошону каалап чыккан, эл Садыр Жапаров деп чыккан эмес. Эски көпөстөр кетишсин. Биз Москвада иштеп жүрөбүз, Россияда андай документ сурабайт эле. Биздин аэропорттун кылган иштери, мен ошону чын төгүнүнө жеттим, себеби мен өзүм бир тууганым ошол жерде иштейт. Айтып атат, бул өзүбүз эле жазып атабыз ал основанияны дейт. Өзүбүз жазып эле өзүбүз сатып атабыз дейт. Эч кандай Россиядан же башка жактан талап кылган жок дейт. Биз өзүбүз жазып эле дейт. Мындай эле жазып коюп эле основанияны дейт. Анан кийин дейт, биз өзүбүз дейт ошону 15 миңге сатып атабыз дейт. Ошол основанияны сатабыз биринчи 15 миңге дейт. Анан кийин артынан билет сатабыз дейт. Ошо основанияны биринчи аласың 15 миңге, анан кийин билет аласың деп ушинтип атабыз дейт. Ушундай акмакчылыктар туугандар. Мени да кошуп коюңуз. Хорошо, Назира, мен эгерде ошондойго келип кала турган болсок, мына ушундай прямой эфирден чыгып, бардыгыңыздарга кайрылам. Бир жолу эмес, бир нече жолу кайрылам ошондо. Эгерде керек болуп, эгерде парламент өзү кабыл албаса ошол иллюстрация деген мыйзамды, мен бардыгыңыздарга бир жума бою кайрылып туруп, анан кийин бардыгыбыз эл, бүт эле кыргыз эли, бүт эле кыргызстандыктар, не только кыргыз эли, бүт эле кыргызстандык эл биргеликте кол коюп беребиз. Ошол 300 миң кол болсо 300 миң кол. Анан кийин бардыгын иллюстрация кылышын талап кылабыз. Иллюстрация кылышын талап кылганда кандай кылабыз? Колубуз менен сайып көрсөтөбүз.
могуну алмаштырасың деп. Мына мен бүгүн айтып атам го, ошол Үсөн Сыдыковду алсын иштен. Бул элдин талабы. Мына ушундай кылып ар бирин колубуз менен көрсөтөбүз. Ушул кишини иштен аласың деп. Кар жазды избасты болгон эми болбойт эми. Ал мезгил өттү. Эл бийликтин башына келди. Мен Россиядамын. Кыргызстанда болгондо сизге кошулат болчумун дейт. Рахмат. Ошол Россиядан болсо деле колдоп турганыңыздарга чогуу чыгат элем талап кылганы дейт. Рахмат. Ошол Россиядан болсо деле колдоп турганыңыздарга рахмат. Сыдыковду жумуштан алыш керек үчүн чыгышыбыз керек окшойт. Болотбек, керек болсо чыгабыз. Сыдыковду иштен алыш керек болсо, сиздер эл чыгалы десеңер чыгалы. Баралы ошол эменин алдына, правительствонун алдына. Барып ошол жерден талап кылалы. Мен де кете албай жатам Москвага, чогуу чыгалы. Баралы ошол жерге. Барып ошол жерге айталы. Кат жүзүндө киргизип, ошол жерде канча күн туруш керек болсо туралы. Мен Ошто болсом дагы барам ошол жака. Сиздер эле кеттик, баралы ушул ишти кылалы десеңер мен даярмын. Сыдыковду иштен алсын, элдин баары каршы чыгып жатат. Мен да кошулам. Туура Бакыт Сыдыков кетсин дейт. Элдин көйгөйүн чечели. Убакыт берели Садыр Жапаровго. Убакыт берели. Бул Сыдыковду иштен алыш бул Жапаровдун иши эмес. Бул Сыдыковду иштен алыш Финполициянын иши. Финполиция киришсин буга. Бул себеби аэропорт азыр менчик болгон эмес, бул государственный структура. А государственный структурага Финполиция, ошол жердеги коррупцияны Финполициянын иши бул. Бунун Жапаровго тиешеси жок. Эгерде Финполиция, ГКМБ, УКМК барып ушул ишти кылаткан болсо, Жапаров жок кылбагыла деп айтпайт болуш керек. Чындап эле элдин уулу болсо, Жапаров андай кылбайт. Себеби бул элдин талабы. Биз билебиз Сыдыковдардын коррупционер экенин. Биз билебиз ал жердеги баягы самолеттун соляркасынан баштап, самолеттун майынан баштап, бүт ушул Сыдыковдар коррупция кылып, ушулар снабжать эткенин билебиз биз. Мен айтып атам го, кайталап дагы укпай калгандарга айтам. Мен азыр ушул прямой эфирден кийин ушул эле Facebookка ошол эле документтерди жөнөтөм. Көрөсүңөр ошол жерде канча учредитель отурганын. Ошол жерде бюджетке жеткире койбостон канчасы жеп атканын көрөсүңөр ошол жерде. Мен ошол документтерди азыр таштап коем Facebookкачы. Ушундай туугандар, көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Силер дагы ошентип колдоп тургула. Мынау кечеки революцияда жабыркаган балдарды дагы эстеринен чыгарбасын. Бир эле мен айтпай, сиздер дагы айтып туруңуздар. Ошол жабыркап калган балдар биз үчүн алдыда турушту ошолор. Ошолор болбосо, мына ушул бийликти алмаштыра албайт болчу. Аларга сөзсүз көңүл бурулсун. Мына ушуну да талап кылалы. Элди качага чейин тоношот. Булар биринчи жегиштер, тазалаш керек. Сыдыковдарды аэропорттон кууп чыгыш керек. Керек болсо, эгерде бийликтин күчү жетпесе, элдин күчү жетет. Элдин күчү президентти кууп чыгып койбодубу? Туурабы? Сыдыков эмне болуп калыптыр? Президентти кууп чыгып койду элдер. Бакыт Сыдыковдо эмне күнөө бар? Билип билбей кыянат кылуу бул өтө чоң күнөө тууган. Уланбек, сен туура айтасың. Билип билбей чоң күнөө. Мен билген үчүн айтып атам. Эл билген үчүн айтып атат. Сыдыковдардын коррупционер экенин, Сыдыковдар канча жылдан бери ошол аэропорттун айланасындагы бүт коррупциялык иштер Сыдыковго таандык экенин сен 100% уверен боло бер. Муну жакшы билебиз. Абдан жакшы билебиз. Коррупция эмес дейсиң. Коррупция эмеспи? Основание деген эмне? Өзүң айтчы. Бул не основание деген? Москва, Россия бериш керек основанияны. Эгерде кыргыздарга основание керек болсо, а Кыргызстан основание кылып кыргыздарга берип, анан кийин аэропорттон нары ыргытып кеткен, бул не деген? Бул коррупция эмеспи сага? Бул мен азыркысын айтып атам. Ага чейинкиси толтура Сыдыковдуку. Основание даярдап берем деп, элден 8.000 сом алып, документ жасап, анан билет сатып чыгарып атыптыр. Россияга
Россияга барган көрсөтпөгүлө деп атат дейт. Россияга барганда көрсөтпөгүлө. Мен ошону айтып атам да. Россияга барганда анын кереги жок. Ал основанияны могу жерде кол менен жазып алып атышпайбы? Авиакомпания. Аны российский авиакомпания жазып аткан жок. Кыргыздыкы, именно Кыргызстан, кыргыздар жазып атат ошол основанияны. Анын эч кандай кереги жок. Аны Москва аны түк карап да койбойт. Алар основаниясы жок эле ишке алып атат. Россия. Мына ушундай туугандар, баарыңыздардан сураныч ушул прямой эфирди бөлүшүп коюңуздар. Бул прямой эфиринде мен Сыймык Жапыкеевке дагы кайрылып кеттим. Ошол кайрылуумда бул ушул жигитке жетип калсын. Бул жигитти жеке тааныган үчүн билем. Жүрөгү ак жигит, эл үчүн иштейм деп барды ошол жерге. Сиздерден сураныч ошону бөлүшүп коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Дагы кийинки прямой эфирде көрүшкөнчө. Анан эгерде кокус таптакыр эле боло бербесе, Сыдыков дагы ушул жерде орношуп отура бере турган болсо, анда эгерде силер эл решать кыла турган болсок, мен даярмын. Кайсы күнү десеңиздер, мен ушул оштон барам. Ошол оштон барып, ошол ак үйгө барып, ошону талап кылганга силер менен бирге мен качан болсо да даярмын. Садыр Жапаровдун өзү 10 күндө жыйынтык чыгат деп айтпады беле. Азыр эмне үчүн унчукпай отурат, буга кандай түшүнсөк. Саткын Токтомаматова дейт. Саткын айым, Садыр Жапаров 10 күндө жыйынтык чыгат деп айткан жок. Садыр Жапаров кантип айтып калсын. Садыр Жапаров убакыт бергиле. 1 жыл, 2 жыл, 2 жыл деп атат. Анан кийин жакшы жака оңдолуп кетет деп атат. Бул 30 жылдык эмени 10 күндө оңдоп кое албайт. Ал нереальный нерсе. Россия эч нерсе сурабай эле өткөрүп жатат. Ооба. Мадумаров алга дейт. Дана доно. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Барыңыздар бар болуңуздар. Колдоп, анан кийин бөлүшүп, лайк басып койгонду унутпаңыздар.